Саламатсыздарбы? Биз сизге сиз күткөн жана сиз каалаган маалыматтарды бере баштайбыз. Эгер видеобуз сизге кызык болсо, биздин каналга катталыңыз. Маалыматтар сизге жаккан болсо, лайк түймөчөсүн басыңыз. Ар кандай сайттарда жана китептерде айтылгандай НАТО Түндүк Атлантика келишим бирикмеси түзүлгөн мезгилде, анык датада 1949 жылдын 4 апрель күнү коргонуучу бирикме катары кабыл кылынган эмес. Унутпаңыз. Эгерде сизге ушул сыяктуу маалыматтар берилген болсо, билип коюңуз, баары караандай калп. Бул бирикме түзүлгөндө бир гана максат менен, ал дагы болсо Совет бийлигин кулатуу, же болбосо бүтүндөй жер жүзүнөн жок кылуу максатында. Совет бийлиги Европага же Америкага чабуулга өтө турган болсо, ошол чабуулду токтотуу же коргонуу максатында түзүлгөн. НАТО бирикмесин түзүү согуштан чарчап калган Европа жана Америка үчүн да оңойчулукка турган эмес. НАТОнун кандай мезгилде түзүлгөнү боюнча ушул убакытка чейин айтылбаган факттарга кайрылабыз. 1948 жылдын март айында Бельгия, Улуу Британия, Люксембург жана Франция ортосунда Брюссель пактына кол коюлат. Кийинчерээк бул пакт Европа бирикмеси аты менен аталып баштайт. Ошол эле жылдын март айынан баштап Европа мамлекеттери Советтер Союзунун чабуул жасашынан коркуп, Америка Кошмо Штаттары менен купуя келишимдер түзө баштайт. Себеби, бул мезгилде 1948 жылда Америка Кошмо Штаттары Япониянын Нагасаки жана Хиросима шаарларына атомдуу бомба таштап, өздөрүндө ядро куралы бар экенин дүйнөгө жар салган. Бул купуя келишимдер 12 өлкөнүн ортосунда болуп, 1949 жылы 4 апрель күнү, эстеп калыңыз, 1949 жылы 4 апрель күнү НАТО деген наам алган. НАТО түзүлгөндө анын курамына Бельгия, Улуу Британия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Голландия, Норвегия, Португалия, Америка Кошмо Штаттары, Франция мамлекеттери кирген. Бул бирикме түзүлгөндөн баштап Советтер Союзу башчылары Европанын коллектив болуп коргонуп жатканын билишип, бул келишимди жок кылууга киришет. Бирок НАТО жоголуп кетпейт. Бир жолу факт боюнча 1966 жылы Советтер Союзунун аракети Францияны НАТОдон чыгып кетишине да алып келет. Бирок бул бирикме сактанып калат. НАТО келишимине көрө, ал өз чек арасын кеңейтириши керек эмес болгон. Илмий эмес тилде айтканда, башка мамлекеттер кошулбашы керек эле. Бирок андай болгон жок. 1982 жылда НАТО тизмесине Испания, Германияны кошуп алды. 1999 жылда Венгрия, Польша, Чехия, 2004 жылда Болгария, Литвия, Латвия, Румыния, Словакия, Словения жана Эстония 2009 жылга келип НАТО чек арасын дагы кеңейтирип, тизмесине Хорватия, Албания, 2017 жылда Черногория, 2021 жылда Македонияны кошуп алды. Эгерде түшүнгөн болсоңуз, урматтуу угарман, СССРди жок кылуу максатында түзүлгөн бул бирикме Советтер Союзу тарагандан кийин жок болуп кеткен жок. Тескерисинче, кайрадан күчөгөн. Неге андай? НАТО эми Россия жана Кытайга каршылык кылуу үчүн кайрадан күчөйүү стратегиясын тандады. Эскертебиз. Бул бирикменин тизмесиндеги мамлекетке ким уруш ачса, ошол курам толугу менен ал мамлекетке каршы күрөшөт. Эң кызыгы, НАТО тизмесиндеги мамлекеттердин чек арасына жакын жерде аскердик козголуу болсо да шылтоо аркылуу өзүнүн базасын киргизип, согуш ача берет. Бул нерсеге мисал катары Афганистан, Ирак, Сирия сыңары мамлекеттерди айтсак болот. Билгениңиздей, бул мамлекеттерде дагы деле тынчтык жок. Акыйкат ушунда. НАТО документтерде гана коргонууну болжолдогон. Чындыгында болсо, бул бирикме Американын Европадагы аскердик базасы. НАТОнун мыйзамдарын окуп, кылган иштерин салыштырсак, ат менен төөдөй айырма келип чыгат. Демек, урматтуу угарман, НАТО кандай бирикме экенин билип алдыңыз. Эгер видеобуз сизге жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыз.